саламатсыңарбы менин окууга дилгир кымбаттуу окуучуларым. Ар дайым жакшы окуп, талыкпай билим алгыла. Бул билимдер силерге керек. Себеби туура, так сүйлөөгө, китепти шар көркөм окууга абдан маанилүү. Келгиле, алифбе сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Б, П тыбыштары жана Б, П тамгалары. Бүгүн сабакта Б, П тыбыштарынын өзгөчөлүктөрү менен таанышасыңар. Б, П тыбыштары катышкан сөздөрдү туура айтууга жана сөздөрдүн маанилерин түшүнүп, талоого үйрөнөсүңөр. Балдар, кайсы тыбыштарды көрүп турасыңар? Туура. Б, П. Келгиле, эми Б, П тыбыштарын туура айтып, алардын айырмачылыктарын байкайлы. Кайталайбыз. Б, П. Б, П. Эмнени байкадыңар? Туура. Б тыбышы жумшак айтылды, ал эми П тыбышы катуу айтылды. Демек, Б тыбышы жумшак үнсүз, ал эми П тыбышы каткалаң үнсүз. Өзүбүз билгендей, жумшак үнсүз жашыл түс менен, ал эми каткалаң үнсүздөр көк түс менен белгиленерин билебиз. Азаматсыңар. Демек, Б тыбышы жумшак үнсүз, ал эми П тыбышы каткалаң үнсүз. Балдар, алфавитте ар бир тамганын өзүнө тиешелүү аталышы болот. Бул Б тамгасынын басма түрү, ал эми бул жазма түрү. Бул П тамгасынын басма түрү, ал эми бул П тамгасынын жазма түрү. Балдар, тыбыш тамга менен белгиленет. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Демек, биз тыбышты угабыз, сүйлөйбүз. Ал эми тамганы болсо көрөбүз, окуйбуз жана жазабыз. Азаматсыңар балдар. Б, П тыбыштары бири-бирине өтө жакын тыбыштар. Ошондуктан алар түгөйлүү үнсүздөр деп аталат. Кайталайбыз. Түгөйлүү үнсүздөр. Азаматсыңар. Эми балдар, китебибиздин 39 бетин ачалы. Б, П тыбыштары. Балдар, сүрөткө карасаңар. Сүрөттө эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура. Балдар батбирек ойноп жатышат. Батбирек. Кайталайбыз. Батбирек. Батбирек сөзүн айтканда Б, П тыбыштары катышты. Туурабы? Азаматсыңар. Эми батбирек сөзүнө талдоо жүргүзүп көрөлүчү. Батбирек. Балдар, менин үчүн Б тамгасын жашыл түс менен, ал эми П тамгасын көк түс менен белгиледим. Туура,
Б тамгасы жумшак үнсүз болгондугу үчүн, ал эми П тамгасы каткалаң үнсүз болгондугу үчүн жашыл жана көк түстөр менен белгиледим. Бат бирек сөзү канча тамга? Азаматсыңар, 8 тамга. Б, А, Т, П, И, Р, Э жана К тамгасы болуп, 8 тамга, 8 тыбыш. Келгиле балдар, эми ушул бат бирек сөзүн муунга бөлөлү. Кана, бат бирек. Бат бирек. 3 муунга бөлдүк. Туурабы? Силер дагы 3 муунга бөлдүңөрбү? Азаматсыңар. Биринчи муун бат, экинчи муун пи, андан кийинки үчүнчү муун рек. Бат бирек. Азаматсыңар. Келгиле, эми китепте берилген Б, П тыбышы катышкан муундарды чогуу биргеликте окуйлу. Ба, бо, бу, Б, па, по, пу, п. Б, бö, би, бо, пе, пö, пи, по. Азаматсыңар балдар. Силер эң жакшы окуду деп ишенем. Балдар, кезекти китептеги берилген тапшырмаларды окууга берсек. Аба, апа. Балдар, аба дегенде биз дем алган аба. Ал эми апа дегенде биздин жакшы көргөн апабыз. Балдар, көрдүңөрбү? Бир тамгадан сөздү өзгөртсө болот. Сөздүн мааниси түп тамыр менен өзгөрдү. Аба, апа, Б жана П тыбышынын жардамы менен сөздөр өзгөрдү. Андан кийинки сөз. Карапа. Карапа. Караба. Караба. Бил, пил. Бил, пил. Азаматсыңар балдар. Балдар, эми китебибиздеги бат бирек текстин окуйлу. Эмесе көңүл бурабыз. Мен окуп жатканда силер кунт коюп уккула. Ар дайым боштуктардын ордуна сөз коебуз, туурабы? Мен ал боштуктарга сөз коюп даярдап койдум. Силер кунт коюп уккула балдар. Бат бирек. Болот, пери, капар бат бирек жасашты. Капар бат биректи учурду. Ура, ура, бат биректи кара, деп болот кубанды. Бат бирек бийиктеп учуп баратты. Балдар, келгиле эми бат бирек тексти боюнча суроолорго жооп береличи. Бат биректи ким учурду? Туура, бат биректи капар учурган. Кийинки суроо. Силер бат бирек ойноп көрдүңөр беле? Жакшы. Балдар, кийинки сөздөрдү окуп чыгалы. Бир сөздөн бир нече сөздөрдү курап жасоого болот. Мисалы, бил сөзүнөн бил, андан кийин билек, билек, билерик, билерик, билериктер,
Билериктер. Бил сөзүнөн жасалды. Андан кийин кап. Капта, каптады жана каптайт. Кийинкиге көңүл бурабыз. Бул пил. Муну бил. Балдар, айткылачы, кайсыл тамгалардын жардамы менен биздин сөздөр өзгөрдү? Туура. Б жана П тамгасы. Пил жана бил сөздөрү. П жана Б тыбышынын жардамы менен сөздөрүбүз өзгөрдү. Балдар, эми кийинки тапшырманы окуйлу. Баарыбыз биргеликте чогуу үн чыгарып окуйбуз. Эмесе кеттик. Балка. Балка. Капар. Капар. Парта. Парта. Табак. Табак. Бакма. Бакма. Мамык. Мамык. Мыкты. Мыкты. Тыкан. Тыкан. Азаматсыңар балдар. Силер эң жакшы окуду деп ишенем. Балдар, ушуну менен бүгүнкү алифбе сабагыбыз соңуна келип жетти. Мүмкүн силер түшүнбөй калган жерлер болсо, ата-энеңерден сурап билип алсаңар болот. Үйгө тапшырма 39-беттеги Б, П тыбышы катышкан сөздөрдү окуп келүү. Кийинки видео сабактан жолугушканча саламатта болгула.